Салам достор, бүгүнкү сабак аналогияларга киришүү сабагы. Эмнегедир аналогия көпчүлүгүңүздөр үчүн татаал предметтей сезилет. Бирок чындыгында андай эмес. Бүгүнкү жана мындан кийинки боло турган сабактарда аналогия деген эмне, анын кандай түрлөрү бар, аналогиялардын туура жоопторун табуунун кандай ыкмалары бар деген суроолорго жооп беребиз. Аналогия предметтердин, кубулуштардын кандайдыр бир белгисине, жалпылыгына карата келип чыккан окшоштугу. Аналогияларды маселелерди чыгарууда, кимдир бирөөнү ынандырууда, сабактарда колдонсок болот. Мисалы, 664.838 деген 6 орундуу санды телефондун номерине окшоштуруп 664838 деп айтсак, адресат бул маалыматты оңоюраак кабыл алат. Мунун өзү аналогия. Бизге жашылча жемиш жана жер жемиштер сунушталган. Атап айтсак, алча, картошкө, алма, кызылча. Биз булардын ортосундагы жалпылык жана айырмачылыктарды табышыбыз керек. Мисалы, алча, алма бакта өсөт, картошкө, кызылча жердин астынан казылып алынат. Алчанын, алманын данеги болот, ал эми картошкө менен кызылчанын данеги болбойт. Алча жана алма бактын үстүндө өзү бышат. Ал эми картошкө менен кызылчаны бышырып жеш керек. Мунун өзү окуучунун сынчыл ой жүгүртүүсүн өстүрөт. Кыскасы, мындай көнүгүүлөр аналогиялардын туура жообун табууну жеңилдетет. Азыр жалпы республикалык тестте көбүрөөк колдонулган аналогиялардын түрлөрү жөнүндө сөз кылабыз. Китеп окуу, бир зат берилип атат жана анын максаты жөнүндө сөз болуп жатат. Саламдашуу, алик алуу. Бул жакта кыймыл аракеттин же болбосо кыймылдын ирети берилген. Биринчи саламдашат, андан кийин алик алат. Терезе, рама. Бул жакта бүтүн менен бөлүктүн ортосунда катыш берилген. Терезе бүтүн нерсе, рама анын бир бөлүгү. Ашпозчу бул кесиптин ээси, ал эми ашкана, ал иштеген жер. Предмет анын жайгашкан орду жөнүндө сөз болуп жатат. Бадыраң туздалган, бир зат берилип жатат жана анын сапаты жөнүндө сөз болуп жатат. Чырайлуу, келбеттүү. Бул сөздөр бири-бирине маанилеш сөздөр. Тагыраак айтканда, синоним сөздөр. Илим, ботаника. Илим бул жалпы түшүнүк, ал эми ботаника жеке түшүнүк. Кийинки мисалыбыз оорулуу, дарылоо. Дарылоо керек, анткени ал оорулуу. Бул сөздөрдүн ортосунда себеп натыйжа байланышы берилген. Жазуу, эстеп калуу. Биз бир нерсени эстеп калыш үчүн жазабыз. Демек, бул сөздөрдүн ортосунда кыймылдын максаты берилген. Ачуу, таттуу. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул сөздөр бири-бирисине карама-каршы маанидеги сөздөр. Же болбосо антонимдер десек болот. Келиңиздер эми мисалдардын үстүндө иштеп көрөлү. Метр, сантиметр, үй, кабат, поезд, вагон, мүнөт, секунд, жума, ай. Жогоруда калың шрифт менен берилген эки сөз эталондук жүп болуп саналат. Эталондук жүпкө карата туура жоопту табышыбыз керек. Сиздердин эң биринчи куралыңыздар эталондук жүптагы сөздөрдү катыштырып, кыска жана так сүйлөм түзүшүңөр керек. Мисалы, метр сантиметрден турат. Үй кабаттардан турат. Поезд вагондордон турат. Мүнөт секундадан турат. Жума айлардан турбайт, тескерисинче ай жумалардан турат. Демек, Г варианты дароо туура эмес жооп. Бизде азыркы учурда 3 туура жооп бар. Демек, кошумча жүйө келтирүүгө туура келет. Ошон үчүн эталондук жүпкө кайтып барабыз. Эми сүйлөмдү дагы тагыраак түзүшүбүз керек болот. 1 метрде 100 сантиметр бар. Ал эми үй 2 кабаттан турушу мүмкүн, 5 кабаттан турушу мүмкүн, же болбосо 9 кабаттан болушу мүмкүн. Ошон үчүн А варианты туура эмес. Поездда да
канча вагон болгондугун так айта албайбыз. Б варианты дагы туура эмес. Туура жооп В варианты. Анткени 1 мүнөттө 60 секунда бар. Кийинки мисал: B вальс, B искусство, B дискотека, B балет, B танго. Эталондук чупка кайтып барабыз. Эталондук чупта B жалпы түшүнүк. Ал эми вальс бул жеке түшүнүк. Демек, туура жооптун дагы биринчи сөзү жалпы түшүнүк болуш керек, ал эми экинчи сөзү жеке түшүнүк болуш керек. А варианты B искусство. Бул жерде сөздөрдүн орун алуу багыты алмашылып калган. Тагыраак айтканда, искусствонун бир түрү B. Ошондуктан А варианты туура эмес. Б варианты B дискотека. Бул сөздөрдүн ортосунда жалпы жеке байланышы жок. Ачыктап айтканда, дискотекада B ишке ашат. Б варианты дагы туура эмес. Б'дин бир түрү балет деп айта алабыз. Азырынча В варианты туура. Б'дин бир түрү танго деп да айтсак болот. Эталондук чупка кайтып барабыз. Анткени бизде 2 туура жооп болуп жатат. Демек, кошумча жүйө келтирүү керек. Эми бул суроонун туура жообун табыш үчүн лексикалык талдоо жүргүзүшүбүз керек. Вальс кыз менен жигиттин ортосундагы B. Ошол эле сыяктуу танго да кыз менен жигиттин ортосунда B. Ушул өңүттөн алып караганда Г варианты туура жооп болуп саналат. Эми ушул эле мисалды татаалдаштырып көрөлү. B танго, B балет, B ча-ча-ча, B вальс, B кара жорго. Биз жогоруда айтып өттүк. B жалпы түшүнүк, танго жеке түшүнүк. Эми ар бир вариантка токтолуп көрөлү. Б'дин бир түрү балет, Б'дин бир түрү ча-ча-ча, Б'дин бир түрү вальс, Б'дин бир түрү кара жорго. Демек, бир караганда баардык эле варианттар туура жооптой сезилип жатат. Эталондук жупка кайтып барабыз. Танго кыз менен жигиттин ортосунда B. Келгиле анда ушул өңүттөн алып карап көрөлү. Балет ар дайым кыз менен жигиттин ортосунда B боло албайт. Ошондуктан А варианты туура эмес. Экинчи вариантка токтолсок, ча-ча-ча дагы кыз менен жигиттин ортосунда B. Азырынча Б вариантын туура деп туралы. Вальс дагы кыз менен жигиттин ортосунда B. Б вариантында туура деп туралы. Ал эми кара жорго кыз менен жигиттин ортосунда B боло албайт. Ошондуктан Г варианты дароо туура эмес. Эталондук чупка кайтып барабыз. Демек, сүйлөмдү түзүүдө дагы кошумча компоненттерди кошушубуз керек. Танго бул бат бийлене турган кыз менен жигиттин ортосунда B. Ансыгандай ча-ча-ча дагы бат бийлене турган кыз менен жигиттин ортосунда B. Ошондуктан Б варианты туура жооп боло алат. Ал эми вальс тескерисинче жай салмакта бийлене турган кыз менен жигиттин ортосунда B. Достор, бүгүн аналогияларга киришип алдык. Эмки сабактарда конкреттүү темалар жөнүндө сөз кылабыз.